Суракка чакырылган кыз. УКМКнын жигиттери жакшынакай экен. Республикалык кан борбору коронавирусту жеңгендерди донор болууга чакырат. Анжелика Сооронбай Шарипович, элдин үнүн угуңузчу. Ырчы Анжелика Бекбалиева Инстаграм баракчасы аркылуу президент Сооронбай Жээнбековго кайрылуу жасады. Өмүрбек Бабанов ага таандык делинген кампалар боюнча үн катып агынан жарылды. Премьер-министр Кубатбек Боронов Ганци аскердик базасынын аймагында уюштурулган Семетей ооруканасына баргандан кийин медициналык жабдуулар кайрадан жыйналып кеткен эмес. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Белгилей кетсек, социалдык тармактарда Ганцинин айланасында жүк ташуучу унаалардын видеосу тарап, астына премьер-министр Ганциден кеткенден кийин концентраторлор кайрадан жүктөлүп алынып кетти. Бейтаптар нес болуп калды деп жазылган. Ошондой эле кадрдын автары мурун баары видеого тартуу үчүн гана жасалганын айткан. Министрлик бул маалыматты аскердик базадагы Семетей ооруканасынын координатору Айбек Койчумановго таянуу менен четке какты. Дарыгердин айтымында, өкмөт башчынын сапарынан соң оорукананы жандандыруу бөлүмүнө заманбап кычкыл тек концентраторлору орнотулду. Мындан сырткары эмгек жамаатка керектүү жеке коргонуучу каражаттар тартылып берилди деп айтылат маалыматта. Жакында эле премьер-министр Кубатбек Боронов пневмониядан дарыланган бейтаптар жаткан Семетей ооруканасына барып, бейтаптардан кабар алган. Республикалык кан борбору коронавирусту жеңгендерди донор болууга чакырат. Республикалык кан коюу борбору коронавирус илдетин жеңип чыккан жарандарды донор болууга чакырат. Анткени бул илдет менен ооруп айыккан адамдын канында COVID-19 каршы туруктуулук пайда болушу мүмкүн. Коронавирустан айыккан адам кан берип, оор абалдагы бейтаптын сакаюусун тездетип, өлүмдөн сактап калууга да себеп боло алат. Плазма тартуудан мурун жарандын гемоглобини жана канынын тобу аныкталып, канындагы иммундук антитиялолордун деңгээли текшерилип, медициналык кароодон өткөрүлөт. Ошондой эле иммундук жана генетикалык анализ ыкмалары менен ВИЧ 1, 2, В жана С вирустук гепатиттерине, сифилиске карата каны текшерилет. Республикалык кан борборунун маалыматы боюнча, акыркы күндөрү кан тапшырган донорлордун саны азайды. Мурда орто эсеп менен күндө 150 киши кан тапшырса, азыр 50 адам гана тапшырат. Ошол эле учурда бир күнгө жакын бейтап кан куйдурууга муктаж болот. Дарыгер Айнура Сагынбаева: хиджама канды азайтат, тромб пайда кылат, ойлонуп иш кылгыла алгындарым. Кыргызстандагы белгилүү косметологдордун бири, дерматолог жана дарыгер Айнура Сагынбаева учурда коомчулук тарабынан талкуу жаратып жаткан хиджама тууралуу өзүнүн пикири менен бөлүштү. Бүгүнкү күнү коронавирусту хиджама ыкмасы менен дарыгыла деп белгилүү ырчылар чыгып жатышат. Түшүнөм, элде айыгып кетсин, жеңил өтүп кетсин деп оору деп болбогон ыкмаларды сунуштаганга мажбурбуз. Бирок коронавируста кан коюлуп, тромбдор пайда болот. Анан дагы кандын клеткалары жанчылып, аз кандуулук пайда болот. Анемия менен ооругандар өтө катуу абалда болот. Коронавирус жабышса, хиджама канды дагы азайтат. Ансыз деле жетишпеген кан клеткалар азаят. Кан тамырлардагы кандын суук бөлүгү дагы кетет, кан коюлат. Хиджама илгери башка медициналык ыкма жок болгондуктан айласыздыктан колдонулган. Кан басымы жогоруларга жардам берген. Бирок азыркы заманда ар бир оорунун эмне себептен болоорун, кандай патогеноз, патофизиология болоорун билебиз. Анан ар бир организмге индивидуалдуу карайыштары берип жатканда деле хиджаманын бүт баарына организмге карабай эле, оорунун себебине карабай эле сунуштоо бул туура эмес иш. Менин жеңим реанимацияда жатат, каны аз, анемия экен, коронавирус менен ооруп калыптыр. Элестетип жатам, дагы хиджама жасаса ошол эле кеңештерди угуп, элде күнөө жок, эл айдасыңыз деп жатат. Бирок иш кылсаңар ойлонуп иш кылгыла алгындарым. Анжелика Сооронбай Шарипович, элдин үнүн угуңузчу. Ырчы Анжелика Бекбалиева Инстаграм баракчасы аркылуу президент Сооронбай Жээнбековго кайрылуу жасады. Ал кайрылуусунда азыр элдин каражаты түгөнүп, дары-дармек жетпей жатканын айтып, элдин үнүн угуусун суранган. Кыргыздын акыркы акчалары түгөнүп баштады. Улуу урматтуу ажообуз Сооронбай Шарипович, ыктыярчылардын элдин үнүн угуңузчу. Мындан ары эмне кылабыз? Эжелер ынтымагына ыраазычылык билдирем. Апалардын пенсиялары келип баштады. Апаларга бекер дары таратып жатабыз. Бирок ал дагы жетпей баштады деп жазган ырчы. Мындан сырткары Анжелика билдирүүсүндө президенттин Инстаграм аккаунтун белгилеген. Ал билдирүүнүн алдында ондогон башка адамдар президенттин баракчасын белгилешүүдө. Бирок дале президент тарабынан кандайдыр бир реакция боло элек.
Суракка чакырылган кыз. УКМКнын жигиттери жакшынакай экен. Улуттук коопсуздук кызматы стендаптын резиденти Назгүл Алымкулованы суракка чакырды. Бул тууралуу ал өзү жазып чыкты. Анын айтымында УКМК аны күбө катары суракка чакырган. Сурактан чыктым, баары жакшы. УКМКнын жигиттери жакшынакай жана сылык экен. Үйгө барып уктайм деп билдирген Алымкулова. Эскерте кетсек, Алымкулова 6X9N аттуу репердин бетинин ордуна президент Сооронбай Жээнбековдун бетин коюп, видеону интернет тармагына жарыялаган. Өмүрбек Бабанов ага таандык делинген кампалар боюнча үн катып агынан жарылды. Премьер-министр Улатбек Боронов 14-июлда берген онлайн брифингде коронавирус менен ооруган бейтаптар таап албай, тартыш болуп жаткан дарылардын 2 кампасы табылганын билдирген. Маалыматка ылайык ал кампаларда пневмония жана коронавирус илдетин дарылоодо эң зарыл болгон дарылар катылып жаткан. Бүгүн социалдык тармактарда ал кампалар Өмүрбек Бабановго тиешелүү экенин жазган билдирүүлөр пайда болду. Буга байланыштуу экс-саясатчы Бабанов бул маалыматты төгүндөдү. Калп канчалык чоң болсо, ошончолук бат таркайт. Кара пиарды жасоону токтот. Андан көрө муктаж болгондорго жардам бергиле. Фейсбукта жана айрым сайттарда дары-дармек склады мага тиешелүү деген жалган маалыматты таркатып башташты. Эмне үчүн мынтип алдап жатасыңар? Биздин доктурлар ар бир адамдын өмүрү үчүн мекендештерибиз. Ар бир ден үчүн күрөшүп жатышканда мындай кыянаттык менен калпты колдонууга болобу? Социалдык тармактарда отурган жана жалган материалдарды бөлүшкөндөрдүн баарына мен айткым келет. Азыр адамдардын эмоциясын кыянаттык менен пайдаланган учур эмес. Азыр чындыкты айтыш керек. Дары кампасы мага же менин туугандарыма таандык эмес жана эч кандай тиешеси жок. Таң калганым, каржы полициясы жана өкмөт бул кампалар кимге таандык экендигин эмнеге дароо ачык билдиришпейт. Көбүнчө алар тез эле аттарын аныкташат. Эмне үчүн азыр унчугушпайт? Кимге таандык экенин расмий түрдө тезинен жарыя кылыштары керек. Болбосо чоң суроолорду жаратып жатат. Складда бул дары-дармектерде мага да эжеме да компаниясына эч кандай таандык эмес. Бирок элге чыгарбай кантип жатышкандыктан аларды конфискациялап элибизге бекер таратуу керек деп жазган Бабанов.